Ак Канжар. Чыгарманы жазган Бердикожо Биназаров. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Алтынчы аудиобап. Батыш жактагы тоо башына кып-кызыл болуп күндүн нуру батып бара жатканын Садура ушундай бир кызыгуу менен карап туруп, бир келген жашоосунда өзүнүн дагы жашоо сапары ошол күндүн алсыз нурундай батып бара жатканын салыштырып алып ичиркенип кетти. Анткени эми гана бакыт кушун кармап алгандай көңүл өсүп келе жатып, жаратылыштын кубулушун жашоосуна салыштырганы кабагын азга бүркөдү. Бирок Баатыр менен ойдогудан артык абалда жолукканын эстегенде кайра кабагы ачыла түштү. Жаш кезинде адатынча тоодо жалгыз жүрүп, дөбөт карышкыр менен канчыгынын ээрчишип бара жатканын көрүп, ошондо ойлоп койгон эле. Айбан болсо дагы экөөнүн ортосунда ашыктык бар тура деп. Көрсө бул жалганда ар бир жаныбар бир гана түгөйү менен, жуу менен көзгө сүйкүмдүү көрүнөрүн ошондо ойлоп койгон. Анда оңгудайга турмушка чыга элек кези болчу. Айткандай бул жашоодо ар ким өзүнүн жуун таба билгени да өзүнчө чоң бакыт экенин эсине тутуп койгонун ушулсам эстеди. Күгүн талаш үйгө Садура болуп көрбөгөндөй абалда кабак ачык келди. Ачык кабак адамдын өңүнө өң кошулуп, сулуулук тартуулайт деген чын билем. Садуранын ачык кабагын көргөн Калемай анын ушундай сулуу жан экенин дароо байкады. Ал турсун андан жакшы кабар укчудай үмүт менен тигиле карады. Эмне сөз айтат дегенсеп. Аял заты сулуу келбети менен бул жашоонун көркүн ачары анык. Сулуулук албетте аял затына жарашат. Сулуулук көздүн көркү, жашоонун маңызы экенин ким тына алат? Ортодо азга тынчтык өкүмсүрөп, бир кезде Садура: "Калемай, курсагым абдан ачты. Эмне тамагың бар?" Ушулсам Садуранын үнү дагы абдан жагымдуу угулду. Калемай суктануу менен карап: "Эже, сиз бүгүн такыр башкача адамсыз го. Тоо гүлүндөй абдан ачылып, көзгө сулуу көрүнүп калыпсыз. Мен ушуга чейин сулуу турпатыңызга көңүл бурбаптырмын. Сиз чырайлуу жан турбайсызбы? Эмне бирөөнөн жакшы кабар уктуңузбу?" Садура ушул сөздү укканда дагы кабагы ачылып: "Ооба, мен сулуу кыз болчумун бир кезде. Бирок көңүл сүйгөн, жүрөк каалаган адамга жолуккан эмес элем. Ошол себептен менин сулуулугум көмүскөдө көрүнбөй сакталып калган. Анан мен бүгүн жүрөгүм жактырган адамга жолуктум. Бирок баары кеч болуп калганда" деп айтчу сөздү оозунан чыгарып жиберди. Бирок Калемай айтылган сөзгө анча маани бербей ал дагы: "Эже, мен үчүн дагы бүгүнкү күн абдан жакшы күн болду. Анткени мен дагы жакшы адам менен жолугуп, жакшы сөз уктум." Садура жарк эткизе күлүп: "Калемай, сен дагы жазгы гүлдөй ачылып калыпсың. Сенин кабагыңды ачкан ким? Эгер жашыруун болбосо айтчы" деп шыктанта суроо салды эле. Биринчи жолу жигитке жолугуп, биринчи жолу арзуу сөзүн угуп, алгачкы жолу таттуу кыялга баткан Калемай толкунданып: "Эже, сизден эмнени жашырат элем? Көрсө мени арзыгандагы жан бар экен. Мен ушуга чейин капарым албай келиптирмин. Бүгүн ушунчалык өзүмдү бактылуу сезип турам." Садура кызыгуусу арта: "Эгер жашыруун болбосо, ал жигиттин ким экенин айтсаң, балким мен таанып, ага каратасын айтып берет чыгармын." Садура тим эле жаш кыздардай кызыгуусу арта түштү. Кыз кезинде эч ким менен бул темада сүйлөшкөн эмес. Эми мынтип арзуу темасы негизги сөз ошогу болуп, көңүл төрүнөн орун алып турганы, белгисиз жигиттин ким экенин билүү Садура үчүн баарынан кызык болуп турду. Аттең, көрсө кыз кезиндеги жигит сынай турган учурундагы текке өткөзгөнүн Садура азыр байкады. Калемай жакын дос кызы менен сыр бөлүшкөнү жаткансып, энтигеп сөз кезеги келгенде: "Ал сиз ишенген жигит Абуке. Бүгүн экөөбүз жолугуп, абдан маанилүү сөздөрдү сүйлөштүк." Калемай кечке ушул сырын ким менен бөлүшүүнү билбей, ичине бук толуп кеткен болчу. Эми мынтип Садурага энтигеп, жөн эле маанилүү жакшы жаңылык айтып жаткансып, абдан берилүү менен айтып берип, жеңилденип алды. Баарынан дагы Абуке көзүн жалтыратып, жалбырой караган көз караш менен караганы дале көз алдында сакталып турган. Экөө эки маңдай тескей болуп отуруп алышып, тасмал четинде сөздөрүн улашты. Садура азга өзөк жалгаган соң: "Калемай, сен абдан жакшы жигитти тандаган экенсиң. Эми колуңдан келсе ага турмушка чыгып алганың эп. Болбосо бир келген учурду колуңдан чыгарып жибересиң. Баса, мен эртең таң эрте 10 же 15 күнгө алыска сапар алып бир жака барып келем. Эгер мени сурагандар болсо, иштери менен Кытай тарапка кетти деп бир шылтоо таап айтып кой. Калган сөздү мен келгенден кийин сүйлөшөбүз." Сөз бир топко уланды. Кечке ачка болгонгобу же көптөн бери тарткан азабынын жемиши жакшы аяктаганга байтор Садуранын жаны жер тартып, уйкусу келип,
жаздыкка башы тээр менен көз илинип кетти. Эртеси күн шашкеге жакындап калган кезде айтылган дарекке дагы жалгыз ат бастырып келип Баатырды күттү. Шараккан дайранын жээгинде туруп таттуу кыялдарга жетиренди. Бул жолу негедир мурунку күндөгүдөй көп сана чеккен жок. Анткени Баатырдан көңүлү ток болчу. Эки атчан кеч пешимде Миң аксакалдын үйүндө болушту. Садура атка чык-чыя минип, башындагы салынган жоолугу өңүнө өң кошуп, кудум жаш келиндин элесин берди. Ат тең, адамдын көркү чүпүрөк деп айтылгандай, кымбат баадагы кездемеден жакшы тигилген көйнөгү денесине куп жарашып, сулуулугуна сулуулук кошуп турду. Миң аксакал абдан жакшы маанайда кабыл алып, экөөнү үйгө киргизди да адатынча сөзгө конок берип сөз күттү. Бирок баары бир алдын ала тиги экөө эмнеге айтат билет. Ошентсе дагы өз оозлорунан уккусу келди. Садура эмнегедир Миң аксакалды тик карай албай андан сүрдөдү. Анткени ал баардык болуп өткөн окуяларды көрүп, билип тургандай, көз караш менен карагандай сезилди. Баатыр аста гана сөздү эби менен, анан кыска гана айтып олдурду. Ооба, сөзгө конок бере билген дагы өзүнчө бир адамдагы жакшы сапат. Миң карыя азырынча эч сөз сүйлөгөн жок. Ошонусу менен сүрдүү, анан абдан сый адамдай, көзгө сырдуу көрүнүп турду. Азга сөз үзүлүп, ортодо тынчтык өкүм сүрдү. Аңгыча алдыга баягыдай суюк тамак келди. Элпек кыймылдаган аял заты өзүнүн бул кыймылы менен аялдын арулугун билгизип, эч бир сөзгө аралашпады. Көрсө аз сүйлөгөн адамдагы өзүнчө бир сырдын түйүнүн билгизет белем. Садураны кызыктырган алиги аял заты. Ал ким? Жана бул даамдуу тамакты эмнеден жасады? Ушуга акылы жетпей турду. Айткандай мындай тамакты Садура өмүрүндө биринчи жолу ичип, абдан тамшанды. Тамак дагы эч үнсүз ичилип болгон кезде алиги аял жыгач кесеге толтура суу алып келди. Мунун баары карыянын ишараты менен болуп жатты. Бир кезде карыя ичинен күбүрөнүп дуа окуду да алгач каражалга сунду. Баатыр бир-эки уртаган соң эмне кылайын дегенсип карыяны карады. Карыя колу менен белги берди. Садурага сен дагы ич дегенсип. Садура суудан эки чоң уртап эмне кылышты билбей туруп калганда, карыя өзү алып уртап жанындагы аялга сунду. Алиги Садура үчүн табышмак болгон аял колуна алып алдагы уртаган болуп, кайра Баатырга берди. Баатыр теңине чейин ичкенде карыя калганын сен ичип түгөтүп кой деп үнүн азга жогору чыгарды. Садура аяктагы сууну ичкен соң гана карыя үн катты. Мына, эми мен экөөңөрдү адалдап койдум. Эми эрди катын болуп жашасаңар болот. Азыр силер тиг үйгө барып жаткыла. Силерге жай салынган, деди. Түн караңгы, Садура эч ишенген жок. Баатыр менен бирге жатканына. Бирок эмнегедир алиги тамактын даамы алигиче таңдайынан кетпей, тамшантып турду. Эртең менен таң аткан кезде Садура ушундай бир өзүн жеңил сезип, уйкудан көзүн кабак ачык ачты. Ал турсун аял заты болуп жаралып калганына сүйүндү. Ушул жашка келгени азыркыдай өзүн бактылуу сезбесе керек. Жанында көчлүү уктап жаткан Баатырдын көкүрөгүнө башын жөлөп, кечинде болгон окуяны эстеди. Ал турсун андан боюна бүткөнүнө бір күндө эле ишенди. Сыртта булбул сайрап, таза аба каңылжарды өрдөп, денени сергитип көңүлдү көтөрөт десең, Садура ушул бакытка туш болгонуна ишене албай турду. Көрсө адам баласы үчүн баарынан тынч жашоодо өзүнчө бакыт тартуулайт белем. Эмнегедир бул аймак бардык жагынан жагып, жан сергиткен сезимди тартуулады. Ойго жатып Садурага эмнегедир мындай ой пайда болду. Ушагы жок, көр оокат үчүн жаман ой ойлобогон жер ушундай адамга жылуулук тартуулайт го деген. Чын эле бул аймак абдан тынч, анан адамды өзүнө тартып турарын кечинде келгенде эле байкаган. Качан Баатыр ойгонгондо Садура эркелеп, аста жүзүнөн өөп койду эле, Баатыр дагы кучагына кысып, "Садура, бул аймак сага жактыбы?" деп суроо менен кайрылганда, Садура башын ийкеп гана жооп берген болду. Бирок өзүн ушундай бактылуу сезип жатканын көздөрүнөн билгизди да, "Баатыр, мен бактылуумун. Мени бактылуу кылган сенсиң. Анткени сендей баатырга жұп болууну бала кезимден бери тилек кылдым эле. Тилегиме жеттим. Бирок абдан кеч жеттим. Эмнеге сиз ойрот болуп калган эмессиз? Кап, менин бир тилегим кабыл болбой калды." Баатыр таң кала карап, "Кандай тилегиң?" "Мен ойроттун Баатыр уулун төрөсөм дедим эле. Ургаачың курусун. Эми илгертен душман болгон кыргызга чыгаан кыргыз баатырын төрөп бергени калдым. Ар бир кыз бала өз улутунун баласын төрөсө кандай бакыт. Ал эми мен өз улутумдун эмес, башка улуттун уулун төрөп, башка улутка кызмат кылчу баланы жарыкка алып келүү бул менин максатым эмес болчу. Бирок кеч болсо дагы Баатырды төрөсөм,
Ал бала элдик уул болуп, кандай эне төрөдү болду экен деген сөздү айттырганы мен үчүн чоң бакыт. Каражал көзүн тостойтуп, эмне, сен чын эле уул төрөрүңө ишенип калдыңбы? Ал эч нерсе боло электеле. Садура жылмайганынан жазбай, баатыр, эч качан жүрөгү алдабайт. Түндө сиз мага мен күткөндөн артык мамиле жасадыңыз. Алтымыш тамырым зыркырап, бул жашоону унутуп калдым. Көп жылдан бери бир тамчы сууга зар болгон гүлгө суу куйгандай, сиз менин гүлгө окшоп соолуп бара жаткан назик сезимимди тирилттиңиз. Сезимдин туу чокусуна чыгарып, сүйүүнүн кадырын эске салдыңыз. Керек болсо азыр кете берсеңиз деле болот. Сиз көк жал карышкырсыз, билсеңиз. Мен негизги сиздин белиңиздеги күчүктү алып калдым. Мага ошол эле керек болчу. Бирок эч коркпоңуз. Уулуңузду сиздин өзүңүздүн колуңузга тапшырам. Анткени ал сиздин уул. Ашык сөз айтсам кечириңиз. Биз бул жерде өмүр бою жашап калалы десеңиз, ага да макулмун. Бирок сизди элиңиз күтүп калабы, маселе ушунда. Бала жөнүндө азыр эч ким билбеши керек. Баатыр эч нерсеге түшүнө берген жок. Бирок Садура баарын ачык айтканда, ага каршы сөз айтууга сөз таба албай, чалкасынан жаткан тейде. Садура, мен сени төрөтүш үчүн эмес, сага көңүлүм имерилип калган үчүн сени менен мында келдим. Бул арзууң карыган кезде келгени курусун. Мен сага алгач жолугуп сага уул төрөп берем. Мени аялдыкка ал дегениңден бери мени санаа басты. Эшектин кулагы узун, ушакчынын тили узун дегендей, ар кандай кептин чыгышынан жазганып, сени мында алып келсем, анан сен минтип азыр кетсең кете бер деген сөзүң мага жакпай калды. Садура аста жылмайып, ата канат, мен сизди таакыр жанымдан чыгаргым келбейт. Бирок сиз айткандай ушак кеп бизде жөн жашатпайт го деген ойдо айтылган кеп. Сөз ушул жерге келгенде жакын жерден добуш угулуп, сүйлөнүп жаткан кеп үзүлүп калды. Экөө дароо үн чыгарбай, демдерин ичтерине катып тыңшап калышты эле. Сырт жактан Бермет аста гана жөтөлүп койду. Ушул эле ишарат тургула деген белгини берип, экөө туруп кийине башташты. Шараккан суунун жээгиндеги таңкы көрүнүш эмне деген кооздукту тартуулайт. Ушундай кооз жерди байыралган Миң Аксакал менен Берметтин жашоосуна сугун арткан Садура сууну тиктеп туруп, өткөндү эстеди. Мен келесо канча кишинин убалына калдым. Жана бекер гана баскан изимден жаңылдым. Ушундай тынч жерди жердеп, эч ким менен ишим жок жашоо кечирсем эмне? Деп уулу тобуну эстеп алды. Анын убалына дагы өзү калганын жана акылсыздык кылганына аялдык аңкуу акылы түрткү бергенин моюнга алып, эгер оңгудай болгондо мени тыйып коет беле, деп да ойлоду. Көрсө эри жок аял ноктосу жок атка окшош белем деп, өзүнүн өзүн билемдигинин аягы ушуга алып келгенине ич ачышып турду. Анан дагы эч ойлонбой, кыргыздын баласын төрөй турганын ушуга чейин эмнеге эсине алган жок. Сууну тиктеп, өз ою менен алек болуп турганда, Каражал жанына келип, оюн окуп билгенсип, Садура, дагы эле өкүнүп турасыңбы? Деп суроо салды да, жүрү, бизди күтүп калды. Садура селт эте чошуп кетти. Эмнеге өкүнөт элем? Шараккан сууну карап тургам. Ушунча суу кайдан агып келип, кайда барып токтойт, ошого башым жетпей турган, деп такыр башка сөздү айтты. Бирок баары бир Баатырдан эч нерсени жашыра албасын, ушул саам көңүлүнө түйүп койду да, артынан ээрчи басты. Качан ичкери киргенде карыя экөөнү эле күтүп тургансып, колун жаңсап отурула дегенсип, орун көргөзгөн болду. Тамак алдыга келгенде Миң Аксакал эми гана экөөнү чечирип сүйлөп берди. Бирок Садура кайнатасынан ыйба кылган жаш келиндей, карыяны тике карай албай жер карап олтуруп сөз тыңшады. Миң Аксакал коңур үнү менен жай сүйлөп жатты. Мен билем баарын. Эр чекишпей, бекишпейт деген кеп бар. Экөөң бир кезде касташкан душман элеңер. Эми минтип ажырагы забалга келдиңер. Буга дагы албетте буйрук себеп болду. Мамилеңер мындан дагы бекем болуп, ынтымагыңар күч болсо болгону. Бир гана өкүнүчтүү нерсе, экөөңө абдан кеч жолугуп, кеч кошулдуңар. Илгери жоопкерчилик курчуп турган кезде, эки жоо беттешип катуу кагылыш болуп, эки элдин менменсиген эки баатыры кылычташып, бири-бирине алдырбай, бирин-бири жеңе албай, экөө эки жакка кетишет. Бирөө экинчисинен 5 жашка улуу болот. Улуусу сол колунан катуу жараат алып, аттан жыгылып түшөрдө, берки баатыр анын абалына туура түшүнүп, ага жол бошотуп, ыракым кылат. Тиги жараат алган киши үйүнө келет да,
жаратынан айыкканда алиги баатырды жолугушууга чакырат. Экөө ээн жерден жолукканда жашуулуу баатыр: "Мени ушул жашка келгени эч ким мага батынып мындай абалга туш кылган эмес. Мен өзүмө убада кылдым эле. Мени жеңген баатыр улуу болсо достошом, кичүү болсо кызымды берем деп. Сен менден кичүү экенсиң. Кызымды алда экөөбүз ата бала болуп туугандашып, эки элдин ынтымагын сактайлы" деп экөө бир пикирге келишет. Баатыр өзүнөн кыйла жаш кичүү кызга баш кошот. Ошентип эрегишкен эки баатыр ынтымакка келип, бирин бири кыйбагандай абалга келип, абдан жакшы мамиледе болушат. Бул эки баатырдын бириккени. Эгер экөө кылыч мизинде жолугушпаса, мынчалык ынтымактуу болушпайт эле. Айтайын дегеним, экөөң дагы ошол эки баатырдай бир пикирге келгениңер мени кубантып, көңүлүмдү өстүрүп турат. Бул жалганда ынтымактан өткөн байлык жок. Силер жаш кезиңерде баш кошконуңарда анда канча кишинин өмүрү өчпөйт эле. Эми өткөнгө өкүнгөндөн эмне пайда? Бермет үйдө олтуруп чай куюп берип жатып, карыяны аста карап койду. Бул көз карашынан ашыкча кетпеңиз дегендей кепти туюндурду. Миң аксакал чайдан ууртап: "Баатыр, кеп учугун улап олтур" деп сырдуу карап койду да башка сөз козгогон жок. Садура канчалык оозун таптап суроо берейин деп камынган менен эмнегедир ооз ача албады. Миң аксакалдан ыйбаа кылып: Акканжардын кадыры коңшу айылга барып талаш маселени чечип кеткени укмуш өстү. Ал турсун бир айткан сөзүнө 10 сөз кошулуп, кош тилдүүлөрдүн жана көркөм сөздүү кишилердин чырагына майтамып, дөңдү тоо кылып айтып, бир топко кеп учугу токтогон жок. Камчыбектин аялы ошол бойдон өйдө карап сүйлөй албай, сөздүн күчүнөн элдин бетин карай албай калган абалга жетти. Баягы калпагын кыйшайта кийген жигит Акканжардын ким экенине кеч баа берип, аны канчалык жакшы көрүп калганы менен ал өзүнүн тең эмес экенин баамдады. Гүлүк аттуу болом деп тилек кылган Камчыбектин ою ордунан чыкпай калып, ал дагы өзүнчө сөзгө сынып, топко аралашпай калды. Барынан да казак баатыры Эрбол элдин жүзүн карай албай, өзүнүн түндүк жакта жашаган казак-орус досунун үйүнө ат бастырып кетип, алиге элек. Уулу Айбат санаага батып, Акканжарды бир көргөнгө көңүлү кошо тынчтык бербей, бир орунга отура албай калды. Баягы кара шамалга кабылып, катуу суук тийип, айылына келгенде бир ай төшөк тартып оор менен алып урушты. Эми минтип ден соолугу калыбына келип, атка мингенге жарап калганда, атасы айтпай дебей алыска кетип калганы сана үстүнө сана кошту. Эрбол кеминде 10 күндөн ашык убакыт уктап жатып түшүнөн чочуп жүрдү. Анан такыр эле кабага ачылган жок. 10 күн ордо жатып тарткан азабы ага кошул-ташыл, кыргыздын кызынан аттан түшкөнү абдан чүнчүтүп жиберген үчүн боюн алып качканын уулу кантип эле түшүнбөй калсын. Айбат кабагы салыңкы дагы 10 күндөй убакыт өткөрүп, Бауыржан табыпты ыраазы кылышым керек деген шылтоону бетке кармап, түштүктү көздөй ат бастырып жолго чыкты. Ооба, оюнда Бауыржандын үйүндө бир күн болуп, андан ары барып Акканжарга жолугуп келүү жана аны бир көрүү негизги максат экенин өзүнөн башка жан адамга билгизбеди. Жакшы тилек менен таттуу кыялга бир гана ашыктык азабы жетелейт. Оюнда Акканжарга жолугуп, сөзгө тартып, аны аялдыкка алам деген ой менен келип, Айбат Акканжарды айылынан таппай калды. Ушул кезде калмактар чет жактагы 10 чакты үй жашаган айылды чаап кеткенин угуп, жигиттерин алып ойротторго барып өч алуу үчүн бир күн илгери аттанып кеткенин уккан Айбат тайекесинин үйүнө келип 10 күндөй убакыт күттү. Бирок кыз келбеген соң 6 айласы кетип изине кайтты. Ооба, кандай жакшы тилек менен келдиле. Тайекесинен Акканжардан көңүлүңдү суут, анын азыр турмушка чыга турган шарты жок. Болгон элдин жүгү мойнунда. Андан дагы атаңды аттан түшүргөн аз киргенсеп, орго салдырып коюп, кайра ага келин болуп барууга анын дити чаппаса керек. Ушул жагын ойло дегенде, Айбат бул айтылган сөзгө муюп, ичинен бекер гана келгенин моюнга алып, изине кайтты. Калмактардын чечебес баатыры жай жаткан 10 чакты үйлүү айылдын жылкысын чаап кетип, тим эле чоң иш кылгансып, мактаныч менен өзүн баатыр сезип жатканда, чак тушта Акканжар жигиттер менен келип айылына тийди. Тийгенде да ушундай катуу келип тийди эле, эмне болуп кеткенине эч ким түшүнө да албай калды. Чечебес атына минип, жаркылдаган кылычын колуна алып, өзүн баатыр сезип качырганда, Акканжар дароо анын алдын туруп, бетме-бет чыкты. Экөө жакындап келип кылычташар учурда эмне болуп кетти эч ким билбейт. Чечебес баатырдын колунан кылычы ыргып, өзү атынан кулап жерде оонап жатты. Менменсинген баатыр тегинтип жерде жатканын көрүп, жоокерлери эмне кылышты билбей калышты. Шаңыраңдап алдыны тосуп чыккан калмактын баатырлары анча көпкө туруштук бере алышкан жок. Чегинип,
айылды таштай тоо беттеп качышты. Айылда катын калач, кары картаңдар калышты. Акканжар үнүн бийик чыгарып, буларга тийбегиле деп буйрук берди да, элди ортого чогултуруп, айыл эли бүт келгенде жараталып аттан түшкөн жигиттердин баарын алдыга алып келип тиздирип, элге кайрылды. Кандай экен бейжай келип душман чапкан? Эмне үчүн мындай ишке барасыңар? Болбосо биздин элдин сурабалары жок дедиңерби? Кана ким жооп берет? Биздин айылды эмне максат менен чаап, жылкыларыбызды тийип кеткенге эмне себеп болду? Силерге биз жактан бирөө жарым тийишип же жылкыңарды тийип кеттиби? Калмактын эли бул өктөм үнү менен таасын кеп айтып, туура суроо берген жоокердин кыз же эркек экенин биле алышпай, берилген суроого жооп бере албай турушканда, Акканжар Алиге мен кыйын деген баатырды сөзгө тартты. Сен кимсиң? Баамымда бул айылдын баатыры сенсиң го? Буга чейин өзүн кыйын сезип, баатырсынып жаткан чечебестин башы жер карап, берилген суроого жооп бермек турсун, өзүнүн денесин араң кармап турду. Аңча элдин арасынан суурулуп чыгып, бир карыя «Сенин берген сурооңо мына мен жооп берейин» дегенде эл жапырт аны карап калышты. Карыя аста бери басып чыгып, «Сен абдан жакшы суроо бердиң. Сүйлөгөн сөзүңөргө караганда буруттардан окшойсуңар. Мен те бала кезимден билем. Буруттар көчмөн эле келип баатырлыгыңар бар. Ата канат, сенин атаң кандай бактылуу. Атадан сендей баатырдын төрөлгөнү элдин багы эмеспи? Мен сага абдан ыраазы болуп турам. Бирок үнүңө караганда ургаачы жансыңбы? Же үнүң мага ушундай угулдубу? Мен айткам барбагыла, аларга тийишкениңер ажыдардын куйругун басканыңар деп. Алдагы алдыңда башын жерге салып турган биздин жаңы чыгып келе жаткан баатырыбыз. Жанына 30дай жигит алып жылкы тийип келебиз деп кеткенде эле жоругу жаккан эмес эле. Кече эле айтып олтургам, куугуң келип калбасын, сак болгула деп. Албетте, жөн жаткан элди бүлгүнгө учураткан бул өтө жаман иш. Канча каргышка калды, жана канча элди кыйнады. Аттең, эки эл такыр эле тынчып жашай албай калдык го. Эми силер колуңардан келсе элге тийбей, жылкыңарды алып кеткиле. Элде эмне күнөө? Ээн баш өскөн адам гана ушул ишти кылат. Эки жигитке башчы болгондо эле өзүн баатыр сезип, башка элге жоо болуп тийген бул болбогон иш. Оба, азыр сен абдан туура иш кылып жатасың. Ушунча элге сенин жасаган ишиң сабак болду. Эми Алиге чечебес баатырыбыздын жели чыгып, өзүң ким экенин билип калса керек. Тигине кырда жайылып жаткан жылкылар силердики. Кааласаң биздин жылкылардан кошуп айдап кеткиле. Бирок элге тийбегиле. Мал табылат. Асты элдин шорун кайната көрбөгүлө. Карыя өзүнүн калыс сөзүн айтып, үмүт менен жардап турган ат жандарды карады. Акканжар кайра сөз алып сүйлөдү. Жылкы тийсе тийсин. Бирок элде эмне күнөө? Канча бала жетим калып, канча аял жесир калды. Алардын айыбын ким тартат? Азыр биз силердин баатыр аталган жигиттериңер жасаган ишти жасасак, силер бизди күнөөлөйт элеңер. Сөз ушул жерге келгенде тоо тараптан коюу чаң чыгып, ат жандардын караандары көрүнүп калды эле. Акканжар жакын келип, Алиги жер карап турган баатырдын оң колун кылыч менен кыя чапты да жигиттерине буйрук берди. Кеттик. Элде эмне күнөө? Тигилердин алдын тосуп чыгалы, деп. Алиги карыя сөз алды. Баатыр, мага ат бергиле. Аларды мен токтотоюн. Орто жолдон бекер кан төгүлбөсүн, деди үнүн каргылдантып. Карыянын алдына ат тартылып, ал атка минери менен атка камчы салып, катуу келе жаткан караандардын алдын тосуп жөнөдү. Илүүдөн ашык атчан айылга жетпей токтоп аярлап калышты. Кыясы карыя аларды токтотуп бир нерсе дедиби, бир топко туруп калышты. Акканжар жигиттер менен аттарын жай бастырып, айылдын четине чыгышты. Эгер чабыш болуп калса, элге залалыбыз тийбесин деген ойдо. Аз өтпөй жалгыз атчан суурулуп чыга бери бастырды. Карыянын айткан сөзү таасир бердиби, же жайынча сүйлөшөлү дегенге макул болдубу? Айтор чабдарат минген, денеси олбурлуу кара киши жалгыз келди. Бул киши тигилердин билерманы болсо керек. Андан дагы күнөө өздөрүнөн кеткен үчүн сөзгө келүүнү эп көргөнү билинип турду. Жакын келип оозунуп салам айтты. Бир караган кишиге абдан сүрдү. Бирок баатырлык келбеттен кайтып, карылык айылына баш багып калганы дароо эле байкалды. Бул учурунда эл жакшысы аталып, тынчтык келишимин түзүү үчүн канча жолу аракет кылган менен, жасаган аракети текке кетип келген омбо баатыр эле. Салам алик алынып, ортодо азга үнсүз өкүм сүрүп калды да, анан тиги баатыр аста гана «Чекти бузуп келип калыпсыңар, коңшу туугандар», деп сөз учугун чыгарды эле. Акканжар жай гана көзүнүн үстү менен карап, «Келгенибизге сиздер тараптан себеп болуп калды. Мен азыр эле силердин элге баарын түшүндүрүп айтып бердим. Уккандырсыз келген жөнүбүздө.
Батыр тамай айтылған сөзді тура қабыл алып, «Оқтым, алдыбыздан тосып шыққан қария айтты. Баса, менің досым Қаражал Батыр қандай жүреді? Мен Батыр өзі келді ғой деп ойладым эле. Ал экөөбүз ат жалында канча жолу кармаштык. Жана канча жолу тынчтык келишимин түздүк. Бирок такыр эле бейбаштардын айынан ыкка келе албай койдук. Айткандай баш көтөрүп өзүн Батыр сезгендер дайыма ортодо сүйлөшүлгөн сөздү бекиген убаданы бузганы жаман акыбалга такачуу болду. Акканжар атасынын ысмын укканда азга өзүн эркин сезе түштү. Андан дагы булар менен чырдашпай, бир пикирге келип кетүүнү эп көрүп, касташпай, достошуп кетүүнү максат кылып, аста гана бул жолу дагы күнөө алгач сиздер тараптан кетти. Жөн жаткан биздин айылга келип жылкы тийип, андан дагы элге кол салып кеткен үчүн аттанып чыктык эле. Деги качан силердин Батыр аталган жигиттериңерге сөзүңөр өтөт болду экен. Ачык айтканда орто жолдон карапайым калкка жаман болду. Омбо таасын айтылган сөзгө муюп, анда эми артка кайткыла. Биздин сый конок болуп достошолу. Жылкыңарды кайрып берип алдыңарга түшөлү. Кече эле чегиркедей кичине бала эле чечебес деген неме тыңчыга калганы ушул иштин күнөөкөрү болду да калды. Уктум, ал өз жазасын алганын. Акканжардын ар бир айткан сөзү жана койгон күнөөсү жөндүү болуп, Омбо Батыр 2 жума болбой коноктоп, шерттешип, кол салбаганга ант берип, анан узатты. Бул жалганда убакыт деген неме эч билинбегени менен кандай күлүк. Баарынан дагы жакшы күндөр кандай тез өтөт. Садурай менен Каражал Батыр экөө үчүн 15 күндөй убакыт көзгө илинбей өткөндө Миң Аксакал акырын кеп учуунулады. Батыр, эми элиңе барып, дайын отуңду билгиз. Ал эми Садура сен 10 чакты күн ал жакта болгондо кайра кайтып келгендей бол. Сени кийин эч ким издегендей болбосун. Себебин өзүң билесиң. Баса, экөөңөрдүн мында келип кеткениңерди жан адам билбегени оң. Ар бир таасын айтылган кеп кыска жана маанилүү болот. Миң Аксакал башка эч бир сөз айткан жок. Ушул айтылган сөздөр гана түшүнүктүү, анан дарекке жеткендей болду. Эртеси таң эрте экөө кайра аттанып жаңы жолго чыгарда карыя Батырга акырын эскерткен болду. Бермет менен Садура сүйлөшүп тургандан пайдаланып, Батыр, бир айдын ар жак бер жагында мага жолборстун жүрөгүн колума тийгиз. Себебин өзүң билет чыгарсың. Анан өзүң эми тиги айымдын көзүнө көрүнбөй деле койсоң болот. Эң негизгиси сенин тилегиң кабыл болгону калды. Батыр сыр түрүндө айтылган сөзгө туура маани берип, көзүн астагана кысып койду. Баарын түшүндүм дегенсеп. Айылга келсе Акканжар душманды көздөй аттанып кетип, Али келе элек экенин угуп, кабагы бүркөлө түштү. Андайда адам баласынын оюна нелер гана келбейт. Ушул жерден тайыз ойлоп та жиберди. Кап, менин ал жакта жатып алганым ушуга алып келди го деп. Мунун себеби Бүсанамдагы капы болуп тосуп алганы. Ушул ойду пайда кылды. Негизи эле денеси сиңишип калган соң, аял киши бар бир күйөөсүнүн ар бир кыймылынан, жана сүйлөгөн сөзүнөн кайда болгонун, жана эмне кылганын билип койгон адаты бар. Каражал бир күн үйүнө өргөп, кызын жана аны менен кеткен жигиттерди издеп, ат бастырып чыкканы даярданып жатканда, оңдой берди болуп алыстан коюу чаңдын карааны көрүнүп калды. Булар кимдер болду экен деп, кызыгуусу арта карап калышты эле. Алдыда ат бастырып келе жаткан өзүнүн кызы Акканжар экенин тааный сала, кабагы жазгы күндөй ачыла түштү. Анткени анын ат бастырганы шайдоот, анан да жакшы кабар менен келе жатканынан белги берди. Ат тең, ата менен эне үчүн баары бир бала кандай кымбат. Бүсанам кызынын жигиттердин алдында ат бастырып келе жатканына көңүлөсө карап, ушул саам кызы чын эле Батыр аталганын, анын келе жаткан келбетинен улам билди. Болгон жаңылыкты угуп жайланышып отурган соң гана Бүсанам кызына кайрылды. Кызым, сени деген ургаачы дейт. Энеден ургаачы болуп туулган соң сен балага эне, күйөөгө жар болушуң керек. Мен атайын сага турмушка чыкса деп арнап, сеп даярдап койдум эле. Качанкыга чейин минтип ат бастырып, Батыр аталат элең. Эгер туура көрсөң, бирөөнө турмушка чык. Мен сени турмушка узатып, өзүмдүн карызымдан кутулайын. Акканжар ушул сөздү энесинен күткөн. Бирок Али өзүнүн көңүлү илингендей, өзүнө тең жигитти таппай жүргөн. Аста ойго алаксып калганда, Бүсанамдагы кеп учугун улады. Сени баягы казак жигит издеп келип күтүп жатып кетти. Баамымда ал сенин колуңду сурап келсе керек. Акканжар астагана, апа, ал бала менин теңим эмес. Азырынча элди тапшыра турган ылайыктуу киши болбой жатат. Эгер макул көрсөңүз, азга күтө турууга туура келип турат. Анткени мен дагы өзүмө тең бирөөнө турмушка чыккым келет. Сайпана бирөөнө биринчи аял болуп тийгенче, чыныгы эркектик сапаты бар кишиге экинчи аял болуп тийген артык. Анткени мен аз да болсо элимдин жүгүн артынып калдым. Элдин көз алдындамын. Андыктан азга аярылап,
теги жакшы бирөөнү байкайын. Мен деле ал жагын ойлоп, көңүл терегине сактап жүрөм. Атам дагы мен жөнүндө ойлоп жүргөн чыгар. Эне менен кыздын сырдашкан сөзү ушуну менен аяктап, бул жөнүндө башка эч сөз козголгон жок. Эртең менен аткан таң менен бирге чыккан күн кечке өз вазыйпасын аткарып, те батыш жактагы тоого жашынып, түнгө кезек берип, убакыт өз нугунан жазбай өтүп, арадан эч билинбей дагы 10 жылдай убакыт өтүп кетти. Бул кезде Акканжар атасын жазбай тартып, келген жоонун мизин кайтарып, эл ишенимине тартып турган кезде Каражал ооруп төшөк тартып жатып калды да, анан кызын өзүнө жалгыз чакырып алып: "Кызым, сага рахмат. Сен менин тилегимди толук аткардың. Эми сенин дагы учуруң өтүп бара жатат. Турмушка чыгышың керек. Сен балага эне болуу милдетин эми моюнга ал. Буга чейин элдин жүгүн көтөрдүң. Макул көрсөң, миң аксакалга барсаң, ал сага болгон ишти болгондой түшүндүрүп айтып берет. Ал кишиге эрте баргандай бол. Карылыктын тереңи башына келип, төшөк тартып турбай деле калса керек. Менин дагы минтип жашоодогу сапарым карып бара жатат өңдө. Болду эми. Элдин жүгүн сен бирөөнө тапшырчу кезиң да келди. Алгач миң аксакалга барып келчи", деп катуу жөтөлүп сууртады да, чалкасынан жаткан тейде үн катпай калды. Акканжар жанына ишенген бир жигитти алып, дароо эртеси таң эрте жолго чыкты. Мунун себеби атасынын илдети катуулап бара жатканы себеп болду. Балким миң аксакал шыпа боло турган дары берет чыгар деген ойдо болду. Таңкы үрүл-бүрүлдө жолго чыккан эки атчан дигер намазынын учурунда келе турган жерге келишти. Алдыда минген аттары кара терге түшүп, көкүрөктөрүнөн ак көбүк чыгып, дем алгандары оор тартып турду. Аттарды 10 жаштарга барып калган кара тору бала алды. Акканжар баладан эч шектеле калган жок. Бирок эмнегедир бала көзүнө жылдыздуу көрүнүп, аны менен жакшы маанайда учурашып, карыяны сурады эле бала: "Атам үйдө, кириңиздер" деген болду. Баягы көзгө тааныш аймак. Суу адатынча шаркырап агып, үн салып турат. Айлана жашыл туланга бөлөнүп, көзгө сүйкүм көрүнүп көркүндө. Маңдайкы бетте карагай чер, майда баталдар кол менен тиккен сымак, кооздук тартуулап, карагандан киши тажабайт. Эшик ачып кирип келген Акканжар боз үйдүн сол капшытынын төрүндө төшөк тартып жаткан миң аксакалга башын ийип учурашты да, ийилип жанына жакын олтура калып, анын арык бырыш баскан колдорун кармалап калды. Миң аксакал үнүн жай чыгарып: "Келдиңби акыры? Эмне мынча кечиктиң?" деген болду. Ушуну менен сөз уланып, Бермет тасмал жайды. Алдагы карлыкка моюн сунуп, кыймылы жай тартып калганын байкаган Акканжар билинбей убакыттын өткөнүнө таң калды. Сөз кызуу жүрдү. Миң аксакал жан алга албай баатырды сурап, айылда кандай жаңылыктар болуп жатканын бирден терип сураганга өттү. Ооба, карлыгың курусун деп, анда-санда кулагы укпай калып жатканын билгизип койду. Эртең менен кайра жолго чыга турган кезге аз калып, сапар карып бара жатканда, миң аксакал аста сөздүн четин чыгарып, болуп өткөн окуяны бир баштан айтып бере баштады да, анан учуру келгенде Акканжарга негизги сөздү айтты. Садура айылга келип, бир айга чукул убакыт жүргөн кезде, эмнегедир денеси оор тартып, кара көңүл боло баштаганда, шашылыш жолго чыкты. Калемай менен Абукенин жолун ачып, экөөнө батасын, баш кошконго уруксат берип, жолго чыгарын жан адамга билгизген жок. Атасы менен апасы болсо минтип, ээн басып кетпей аларга кеңешет эле. Энеден кийин төркүн жок, эрден кийин сый жок дегендей, артык баш болуп калганын эчак эле түшүнгөн. Болбосо дайынын билгизбей кеткенде жан адам сурап, издөө салбаганына арданып, бир гана миң аксакалдын үйүн башпааны кылбаса, башка арга жок экенин эчак эле түшүнүп, болгон окуяны жан адамга айтпады. Болгону Калемайга буюм термин тапшырып, узак убакытка кетерин билгизди. Келип эле эмнегедир жаны жер тартып, белгисиз бир нерсени жегиси келип, кара көңүл болуп жатканда Бермет астагана: "Садура, сен эми баарына чыдашың керек болот. Азыр сенин тамакка табитиң тартпаганы бир нерсеге талгак болгонуң. Эми иштеги бала үчүн жаныңдын кыйналганына кайыл бол." Дегенде гана Садура чын эле талгак болгонун билди. Бирок эмнеге талгак болуп жатканын ачык биле алган жок. Түшкү тамакты ичип жата турайын деп жаткан Садура укмуш түш көрдү. Ойгонсо эбак кечкирип, айлана күйгүм тартып калган экен. Бул түнү таңды таң атканга чейин уктай алган жок. Ал турсун денеси кыйналганда өзүн өзү тилдеди: "Мага чала болот. Карыган кезде эреңсебей жөн эле жашасам, мынчалык азап тартпайт элем" деп. Болуп өткөн окуяны эстеди.
Ошондо баатырды кандай жакшы көрүп, жанына чыгаргысы келбесе, азыр аны көрөйүн деген көзү жок. Улам убакыт алга жылган сайын ичи чоңоюп, баскан турганы оор тартып, талгак болгону күч алды. Талгак болгондо да Миң Аксакал алдын ала билгендей, жолборстун жүрөгүнө талгак болуп, тоо тарапты карады. Ат тең, бирөө жарым жолборстун жүрөгүн таап келип берсе, атаганат кандай чоң сооп ишке калат эле деп ойлоду. Ардан дагы билинбей 2 күн өткөн кезде маңдайкы тоо тараптан 2 атчан бастырып келип, Берметке бир нерсе беришти да, шашлыш экенин билгизишип, кайра издерине кайтышты. Талгагы күчөп, жаны көзүнө көрүнүп, кыйноо тартып үйдө жаткан Садура кимдер келип кеткенине деле көңүл бурган жок. Ушул ээн жерди бир кезде эңсеп келсе, эми кайра жалгыздыктан тажай баштады. Бермет жай кыймыл менен 2 атчан берип кеткен жүрөктү отко чала, кан агып тургандай жыгач отко куйкалап, табакка салып кирип келгенде, Садуранын көзү умачтай ачылды. Ал турсун ушул жашка чыгып, азыркыдай кубанбаса керек. Анткени табакка салынган өзеңсеген жүрөк экенин көрө сала, көзү жайнай түштү. Ушундай дагы күтүүсүз келген убакыт болоруна биринчи жолу күбө болду. Жаткан ордунан атып туруп, Берметти көздөй умтулду. Миң уктаса түшүнө кирбеген окуя. Шашла табакты колуна ала сала, жүрөккө тиш салды. Кудум ач карышкыр жылуу этке тиш салгандай, азыр тартынып, уялып тургандай учур эмес эле. Жүрөктү маашырлана чайнап жатып, көзү менен Берметке ыраазычылык билгизди. Аттың напсе, ушунчалык дагы сугалактыкка алып келет беле. Жөн эле тамак көрө элек жандай, жана бирөө талашып тартып ала тургансып, Садура отко чалабышкан жүрөктү жеп болгонго чейин ушунчалык жан үрөп, ач көздүк менен чайнап, оозунан аккан жүрөктүн канын арчыганга да жарабай, жан талаша жеп болду да, анан шалдырап отуруп калды. Марага араң келген күлүк аттай. Анткени менен эмнегедир жаны жаялып, кабак ачыла түштү. Бир кезде тилге келип, 2 күн илгери көргөн түшүн Берметке айтып бергенге шашылды. Эже, мен мындан аз күн илгери бир укмуштуудай түш көрдүм деп баштаганда, Бермет астагана, андай түштү эртең айтыш керек. Азыр жатып эс ал. Жаның жаялдыбы? Деп табакты алып сыртка чыга жөнөдү. Садура эч сөзгө келбей төшөгүнө кулады да, мемиреп уйкуга кирди. Эртеси эмнегедир денеси жеңил тартып, өзүн абдан сергек сезип калган Садура суу жээкте басып жүрүп, өзүн бактылуудай сезди. Анткени талгак болгон нерсесин жегенден бери жаны жаялып, кабагы ачык. Бирок жүрөктү ким, качан жана кайдан алып келип бергенине таң калып, оозу батып Берметтен сурай албай койду. Аңгыча жанына Бермет басып келип, Садура, кандай эс алдың? Деп суроолу карады. Ушул эле суроону күтүп тургансып, Садура кудум жаш келиндердей кабагы ачык жарк эткизе күлүп, эже, эс алганым жакшы. Аны коюп алиге мен жеген нерсени кем, качан алып келип берди? Тим эле учурунда бердиңиз. Андан дагы чоң сооп иш кылдыңыз. Бермет астагана, аны баатырдын жигиттери алып келип берген. Андан көрө эми айт көргөн түшүңдү, деп такыр башка кепти айтты. Баатырдын атын укканда Садуранын кабагы ачыла түштү да, ушул жерден ойлонгонго үлгүрдү. Ал менин талгак болгонумду кантип билип койду болду экен деп, көргөн түшүн айтып баштады. Эже, түшүмдө бир ажыдардай алып жаныбар келип, эмчегимди жан талаша эмип жатыптыр. Анан мен анын сүрүнөн коркуп, караңгы чуңкурга кирип бара жатып, кыйкырып ийип, өзүнүмдөн өзүм ойгонуп кеттим. Бул кандай түш жана эмненин сыры? Бермет астагана, сен ошол ажыдарга окшош баатыр ул төрөйт экенсиң. Эми көп нерсени ойлой бербей, баланы жарык дүйнөгө алып келүүнүн амалын ойло. Бул абдан жакшы түш. Сен көргөн түш жөн аялдын түшүнө кирбейт, деп түштү жорган болуп, алдыга басты. Оба, дагы билинбей убакыт өз нугунда өтүп, Садура жаны көзүнө көрүнүп, 6 күн толго тартып жатып баланы төрөдү. Бирок өзү 2 күндөн кийин бул жарык дүйнө менен кош айтышып кете берди. Көргөн түшү төп келди. Анткени бала аман калганы менен, өзү баланын жүзүн көрүп калганы болбосо, уулунун баатыр аталган жоругун көрбөй калганына арданды. Жана бул дагы өзүнүн бир кезде кетирген күнөөсүнүн жобу экенин кыйналып жатып билди. Ушул болуп өткөн окуяны Акканжарга эми Бермет шууруну жипке тизгенсип, ирети менен айтып берди да, 1 жылдан кийин келип иниңди алып кет да, сен дагы турмушка чык, деп айтты. Акканжар сыртта жүргөн бала өзүнүн кара чечекей иниси экенин билгенде, көзү каканактаган жашка толуп, сүйүнүчтөн ыйлап алды. Анткени өзү жалгыз эмес, бир тууганы бар. Ал бала эми өзүнө төркүм болот. Жана таянган тоосу болоорун эстеп, сыртка чыкты да, баланы кучактап бетинен сүйдү. Акканжар айылга ушундай бир кабак ачык келгени менен аны жаман кабар күтүп жатканын билген эмес. Келсе эшиктин алды топурап элге толгон. Аттан секирип түшүп эле
элеңдеп биринчи жолуккан кишиден сурап жиберди. Деги жайчылыкпы? Эмне болду? Торош карыя астагана. Учурунда келдиң. Баатыр сени күтүп жатат, жолукчу. Акканжар чуркап үйгө кирсе, төрдө төшөк тартып жаткан атасын тегеректеп, 2-3 киши олтурган экен. Атасынын абалын көрүп, жанына жетип барып, "Ата, сизге эмне болду?" деп, муздап бара жаткан колун кармалады. Каражал астагана, кызым, мени кечир, баарын уккандырсың", деди да, башка сөзгө келбей, үн катпай жатып калды. Атасынын бир ооз сөзү менен баары дайым болду. Ушул гана сөздү айтуу үчүн күтүп жаткансып, Баатыр башка эч сөз айтып, тилге келген жок. Акканжар эми гана билди бул жашоонун кадырын. Анткени ушунча жыл бир гана элдин камын көрүп, эл үчүн кызмат кылган атасынын баа баркы анын көз өткөндө даана билинди. Бир гана өзү эмес, аны караан туткан эл дагы жетим калгандай, ал эми айыл ээн калгандай туюлду. Көрсө жакшы адам эл үчүн жаралып, эл үчүн жан берет белем. Канча адамдар бул жалганга келип кетти. Бирок аларга салыштырмалуу Баатырдын карааны элге опол тоодой салмактуу экени кийин билинди. Жылмалына жетпей Акканжар инисин алып келди да, эл менен тааныштырып, акылы тунук жана Баатыр сындуу дене күткөн инисине элдин жүгүн артып, өзү эми гана жеңилденди. Урушталаш көчмөн заманда жашаган Акканжар ушундан кийин эркек кийимин чечти. Энеси Бүсанамдын сандыкка салып жыйнаган кыз көйнөгүн кийип, шуру мончок тагынды. Мына эми гана өз табиятына, тагдырына баш ийди. Көчмөн элде баатыр кыздар көп болгон. Бирок намыс үчүн Баатыр үчүкө түлкүгө жааткан жаңыл мырза эмне болгон. Акыр аягы келип, калматай чалга аял болгон. Кыздын табияты абдан назик, өтө аяр. Канчалык өзүн эркек кишиге салыштырган менен, канчалык кайраттуу болгону менен, аял киши аял бойдон калат. Табияттын бул мыйзамын эч ким жокко чыгара албайт. Чыгарманын аягы. Кымбаттуу окурман, мына ушинтип бул 2015-жылы жараткан экинчи чыгармам. Ар бир иштин жана айта турган сөздүн учуру келе тургандай эле, бул чыгармамдын дагы аягына чыккан кези келди. Сиздер кандай кабыл алып, кандай сын бересиңер, ал сиздердин ишиңер. Ооба, бул чыгарманы жазууга Кемин районунда жашаган жаш кыз себеп болду. Ал кыз башталышын жазып келип берип, калганын өзүңүз улаңыз, мен мындан ары жаза албай койдум деп мага тапшырып кеткен. Аманатты аткардым. Бирок эл кандай кабыл алат, маселе мына ушунда. Ооба, илгертен айтылган кеп бар. Кыргыздын кыздары да баатырлык кылган деп. Айткандай, Акканжардын баатырлык сапатын мындан дагы кенен ачып берсем болмок. Бирок окуянын өңүтү узак созулганда мааниси өзгөрүп кетчүдөй. Андан дагы азыркы окурмандар кыска сөзгө маани берип калганы да эске алынды. Алдын ала ыраазычылык билдирем жана китеп менен бирге болушуңарды тилеп, автор Бердикожо Биназаров.